Hormatly görүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын ата эл жалуу өнүкүү үчүн жаһандык кыймылын көрсөтүүн сиздерге тартуулайбыз. Аны алып баруучу мен Алмаз Тажыбай. Бүгүнкү биздин нуктабыз билим берүү системадагы жалпы реформалар боюнча ошол айынан бизде окуу китеп маселе боюнча талкууламакчы. Биздин конокторду тааныштырып кетсек, оң жакта отурган Кыргыз Республикасынын Билим Академиясынын президенти Томамбетов Алмазбек мырза, хош келиңиздер. Педагогика илимидин кандидаты, дагы бир жолу рахмат, ушинтип убакыт чыгарып бергениңерге. Менин бет маңдайымда отурган Кыргыз Республикасынын теңдик үчүн коалициясынын мүчөсү, юрист, адам укук коргоочу Эржан Кайыпов мырза, кош келипсиз. Эми сиздерге мен суроо берип кеткен ушул жакшы иштерди кылып келатасыңар, уюмуңарды ошо жетектеп келатасыңар, ошо уюмуңар жөнүндө айтып кетсеңер, ошо сиз Кыргыз Билим берүү академиясы эмне иш кылат, функциялары кандай деп биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиз. Рахмат. Кыргыз Билим берүү академиясы бул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу мамлекеттик бекеме. Биз негизинен 3 багытта иш алып барабыз. Биринчиси педагогикалык илим изилдөө иши. Ошол педагогикалык илим изилдөөнү атайын жүргүзгөн Кыргызстандагы бирден бир мекеме деп айтсак болот. Экинчиси ошол билим берүү жаатында методикалык жардам көрсөтө турган уюм. Үчүнчүсү бул бала бакчаларга, мектептерге барган, айрым жогорку окуу жайларына барган материалдардын баарын биз экспертизадан өткөрөбүз. Негизинен ушул 3 багытта карайбыз. Анан быйылкы жылы мына биз мамлекеттик стандарттар бул билим берүү мыйзамынан кийинки эле мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандарты деген. Ошол стандартты иштеп атабыз. Андан сырткары байыстык окуу план деген бар, Кыргызстан боюнча колдонула турган. Бул дагы биз тарабынан иштелип атат. Андан сырткары бул бардык предметтер боюнча предметтик стандарттарды иштеп чыгабыз. Окуу программаларын чыгуу дагы Кыргыз Билим берүү академиясынын милдетине кирет. Андан сырткары мына окуу китептер экспертизадан өткөрүү боюнча дагы биз ошону алектенип келатабыз. Чоң рахмат. Мына биз билебиз, ошо бизде дискриминация дейбиз, укук коргоо жагында көп жылдан бери ошо иштейбиз. Өзүбүз дагы омбудсман институтунда иштеп келебиз башында. Эми ошо теңдик үчүн деген коалиция бул эмне уюм? Ошол жерде айтып берсеңиз. Теңчилик үчүн коалиция бул бүгүнкү учурда 30 бейформалдуу бирикме, 30 жаһандык коом уюмдарынын жана индивидуалдуу укук коргоочулар мүчө болгон бейформалдуу уюмда. Теңчилик үчүн коалиция бир канча жылдардан бери Кыргызстанда ушул теңчилик жана дискриминацияны жокко чыгаруу боюнча принциптерди, баалуулуктарды алдыга сүрөп келет. Теңчилик үчүн коалиция ушул Кыргызстандын мисалы конституцияда белгиленген баардык мыйзамдыкта бирдей, эч ким дини, улуту, расасы, тили жана башка жагдайлар боюнча кодолоого алынышы мүмкүн эмес деген ченемдерди мындан ары баягы иш жүзөгө ашырууга катышып, ошол эле мамлекетке бир чети партнерлук кылып, ошол эле мезгилде мамлекетке атайын сунуштарды берип, изилдөөлөрдү, мониторингтерди, аналитикалык иштерди жүргүзүп келет. Анын катарында мен дагы көз карандысыз укук коргоочу катары ушул дискриминацияны алдын алуу, болтурбоо жана жокко чыгаруу боюнча иш аракеттер жүргүзүп. Менде суроо болуп атат, эмне мамлекет өзү ошону камсыз кыла албайбы? Эмне үчүн ушундай мамлекеттик эмес уюмдар керек? Тилекке каршы ооба мамлекет жалпы эле адам укуктары жана эркиндиктеринин ар бирин мисалы камсыз кылууда мамлекеттин жасаган аракеттеринде жетиштүү аракет көрүнбөйт. Ошол эле мезгилде мүчүлүштүктөр да көп. Мисалы мамлекет жакшы бир ченемдерди конституцияда каралган, мыйзамдарда каралган, бирок
алар дагы жетишсиз да. Мисалы ошол эле дискриминацияга кайрыла турган болсок, Конституцияда 16-беренеде дискриминацияга тыйым салынат деп айтылганы менен, дискриминация эмне экендиги, анын аныктамасы кандай, анын түрлөрү кандай, мындай аныктамалар эч бир мыйзамдарда ачылбайт да, келтирилбейт. Анан дискриминациянын айрым түрлөрү, негиздемелери боюнча бүгүнкү күнгө чейин мамлекет мисалы ал көйгөй бар экендигин дагы мойнуна албай келет да. Мисалы эл аралык адам укуктары боюнча институттар Кыргызстанга айрым бир сунуштамаларды берет. Мисалы быйыл эле 20-январда Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы өкмөттүн универсалдуу мезгилдик серепке катышып, бул Бириккен Улттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде өтөт. Ал жерде баардык дүйнөдөгү баардык мамлекеттер катышып, башка мамлекеттерден сунуштарды алат. Анан сунуштарды же колдойт, же болбосо баягы же мындай кабыл алат, бирок баягы алар боюнча милдетинен мойнуна албайт да. Ушу тилекке каршы мисалы атайын антидискриминациялык мыйзамды кабыл алдылар деген бир катар мамлекеттерден Кыргызстанга берген сунушун Кыргызстан колдогон жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин 20-жыл колдобой келет. Бул деле бир чети мыйзамдарыбызда кайсыл бир жалпы жакшы ченемдер бар болгону менен аларды дагы ачыктап, себеби кээ бир көйгөйлөр чечүүдө аларга мисалы укук колдонуучу правоприменитель туура баа бериш үчүн ага маалымат жетишсиз мыйзамдарда аныктамалар жок болгон үчүн же болбосо кемсинтилген басмырланган жагат басмырланган экендигин далилдеш үчүн мисалы укуктук ченемдик актыларга кайрылса, ал жерде мындай тийиштүү бир маалымат табылбайт да ченемдерде. Ошонун айынан ушундай атайын мыйзам кабыл алгыла деген сунушту Кыргыз Республикасы четке каккандыгын өзү бул багытта мындай биз өнүгүүдөн баш тарткандай болуп. Демек мындай айтканда, негизи ошо биздин мыйзамдар боюнча, конституция боюнча ошо адамдын укугун сактоо боюнча бизде ошо көп мамлекеттик органдар бар, ошо эле омбудсмен институту, андан тышкары жанагы кино борбору деп атабыз, бизге ачылган. Андан тышкары эле киного каршы жалпы бизде ошо укук органдары да бар, көпчүлүк ошо прокуратура дейт. Демек алардын күчү алтысты же сабатсыздан болуп атат. Алардын мисалы дүйнөлүк баа бар, мисалы мамлекет улуттук укук коргоо мекемелери деп аталган бизде бул Акыйкатчы институту жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бар. Бул эки адам укуктары боюнча мамлекеттик мекемеде бул мекемелердин убагында ачылган өзү чоң жетишкендик болгон. Бул жакшы бир көрүнүш болгон, бирок бул мекемелердин финансылык каржылоо жагынан потенциалын жогорулатуу, ыйгарымдарын кеңейтүү боюнча аракеттер тилекке каршы мындай жетишерлик деңгээлде эмес. Бул боюнча да Кыргызстанга сунуштамалар көп келет, бирок бул мекемелер мисалы качан адам укуктарын коргоо боюнча мекеме качан эффективдүү иштейт, качан ал мамлекет тарабынан адам укуктары бузулган фактыларды аныктап, аларды алдын алуу жана адам укуктарын бузган адам мекемелердин жоопкерчилигин көтөрүү маселесин жакшы алып барса, иши жакшы болот да. Бул философия, бул ойду түшүнбөгөндүктөн качан институту бир орчундуу адам укуктарын бузулган маселелерди көтөргөндө тескерисинче ушул укук коргоо мекемелерибиз тепкиже анан биз мына билебиз 3 акыйкатчы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулган парламенттен. Тескерисинче ушундай эме болуп атат да. Мамиле. Эгер акыйкатчыларды дайындаган учурда деле алардын ошол дайындалган инсандар укук коргоо жаатында иш алып барганбы, кандай тиешеси бар, кесиби, тажрыйбасы, бул жагы каралбайт. Экинчиден, жакшы иш кылган учурда тескерисинче аларды кызматтан четтетүү сыяктуу бул мамлекет тарабынан баягы адам укуктарына түшүнбөстүк сыяктуу. Рахмат. Демек, эгерде мамлекеттик органдар ошо адам укугун бизде болот көп көрүнүштөрчү, өзгөчө бул балдар зомбулугу болуп атат, ошо пандемия убагында көп суицид болуп,
кол көтөрүү болуп, жанагындай жаман жакка дагы барып атат чоң кишилер. Педофилия депчи, жанагы зордуктарга чейин барып атышат, мына көрүп атабыз, угуп атабыз. Менин экинчи суроом ушул байланыш менен ушул сиздер ошо биздин тарбия жагынан берген балдарга окуу китептери ошолор кандай бир мүмкүнбү тарбия жактан ошого барбагандыктын биздин жарандарды кандай бир тарбия жагынан билим жагынан маалымат берип анан барбаган деген ошо кандай ошо силер мониторинг кылган ошо жөнүндө айтып жеке мен ушул билим берүү уюмдарындагы дискриминация, адам укугун басмырлоо фактылары боюнча иш алып барам. Анан албетте билим берүүнүн бул жерде билим берүү уюмдарынын ичинде болгон кайсыл бир адам укугун басмырлоо окуяларынан тышкары билим берүүнүн өзүнүн маңызындагы адам укуктары, баалуулуктарына туура келбеген маалыматтар мазмуну ошондой болгондугун биз аныктап чыкканбыз. Мына 2 жыл мурун ошол мен өзүм 2 балам мектепте окугандыктан алардын бар китептерин мониторинг кылып карап чыксам, аларда кээ бир эмелерди түшүнбөй, мисалы мага кайрылышат. Анан карасам, ал жерде насвай жөнүндө табылды. Ал жерде баягы кыска юбка кийген кыздарды шылдыңдоо бир эме ыр бар экен. Ал жерде мисалы эч ким кыргыздын баласы баягы динин алмаштырыш керек, өмүр бою динин сакташ керек деген чакырыктары, мазмундары эмелер тексттер бар экендиги аныкталган да. Бунун баардыгы ошол биз китептердеги мугалим жакшыбы, күчтүү мугалимби, күчтүү эмеспи, ал ошол китептеги маалыматтар да. Анан китептеги маалымат ушундай туура баалуулуктарды калыптандырбаса, ал жерде универсалдуу кыргыздын да балыктарына туура келген, жалпы дүйнөлүк адамзатына тиешелүү балыктар камтылбагандыгы эскерисинче баягы айрым мисалы ошол эле дин боюнча динин алмаштырыш деген бул ар бир баланын өзүнүн укугу да андай маалымат жазган. Анан мисалы ошол эле насвай жөнүндө мисалы акылга сыйбаган мисалы да. Аны мисалы мен өзүм балама алды жаттабай эле кой, тигил текст окубай эле кой деп мисалы айтканда арасыз. Демек мен кайра эле ошол мезгилде балада үй тапшырмасын аткарбай эле кой. Бул тапшырма жаман экен, бул китептеги ошол тапшырма начар экен деген ошол китепке карата билим булагы китепке карата күмөн санын жаратып атам да аргасыздан. Анан ушул маселени көтөрүп 2 жыл мурун аябай сот тармактарда резонанс болуп, кийин мен билгенче Европа Бирлиги бул тармакта 1 миллион евро бөлүп берип, анан китептерди экспертиза өтүп, гендердик антидискриминациялык экспертиза өтүп, ал боюнча жобо кабыл алынды. Анан мен министрликтин өкүлдөрүнөн сураганда, мага ошол 3 класстын адептеги билим берүү программасын алды деп мага ооз эки жооп беришти. Бирок адеп мисалы бул китептер ошол мен сизге сурайын. Мисалы ошол эле ошол эле эми ошо жана зомбулукка алып барбайт да. Алып барабы? Ушул жанагы айтып аткан зордуктоо, балдарга кол көтөрүү, жанагындай уруп сабап дегендей ал аякта жок деди барбы? Ушунун кандай байланышы бар экендигин айтайын. Ушундай китептердин же билим берүүнүн мазмуну адамдарды сабырдуулукка, толеранттуулукка, айырмачылыктарыбызды урматтоого үндөбөсө, акыры барып ушундай тарбия ошол адам балабыз чоңоюп өскөндө, анан ал баягы сабырсыздыкты көрсөткөнгө, агрессияга мисалы ошондой тарбияланып калат да. Мунун байланышы бар да. Эгер ошол китептерде балдарыбызды бүгүн Советтер Союзу кургандан бери биз эркиндик, демократия, көптүрдүүлүк баалуулуктар арасында жашап атабыз. Анан ошол эле мезгилде адамдар бир багыт баягы үйрөтсөк, бул алардын биз көрүп атабыз азыркы коомдо бизде сабырсыздык абдан жогорку деңгээлде да. Анан агрессияга өтүп кетет ал сабырсыздык.
Ошондуктан бунун байланышы бар сөзсүз түрдө. Ошондуктан мисалы ошол эле китептер 12 жыл бою окутулган. Эч ким аны тапкан эмес, көргөн эмес. Эч бир мугалим, балким мен жаңылышам, балким бир мугалим көргөн, тапкан, эмес экенин тааныган, бирок министрлик деңгээлде бул маселе каралган эмес. 12 жыл биринчи класстан 12 класска чейин балдар окуп жаттап бүтүшкөн ырлардычы. Окуп коюшкан. Анан мисалы мен да маселе көтөргөм, ошо министрлик бул китептерди эгер программадан алуу кыйын маселе болсо, анда жок дегенде ошол темаларды, ошол ырларды министрлик деңгээлинде атайын чечим чыгып, мектептерге таратылып, ошол аттап өткөрүшүн депчи. Себеби биз балдарыбызга аны жаттабай эле коюп, аны окубай эле коюп деген арасы болбойду депчи. Бирок министрлик сын пикир айтайын, тилекке каршы бул маселеде оперативдүү чечимдер кабыл алынбай, бул маселе 1 жыл, 2 жылда чоюлат. Демек, жанагы китептерде кандай бир жанагындай томулукка болгон тил менен жазган конфликт алып барган, бирөөнү жаман жеп көргөн тексттерде болсо ишке ашырып калат. Рахмат. Мен Алмазбек мырзага мына сиз көп жылдан бери ошо тармакта иштейсиз, сиз дагы Кыргыз Республика биринчиден болосуз. Окуп китеп боюнча жактыргансыз. Эми ошо китептер жөнүндө кандай албетте биз 30 жылдан бери реформасы болуп аткан менен ошо деңгээлге билет айтырсаң биз көргөн. Мен бир суроого кошумча да бир пикирлеримди айта кетсем деп атам да, мына Түгөлбай Сыдыкбековдун тоорасында деген аябай сонун романы бар да. Ошондо Иманбай деген бир кейипкер, ошол ушунчалык жакшы ашып берген да, ошонун баягы Сайыз убагында Айсараба деген ат болгон, өзү өтө кедей жашайт. Бир эле аты бар, ал дагы баягы кыршаңды жоор эптеп араң баскан ат да. Анан ушу колхоздоштор аткен, мал аткен суй Айсарабаны кантип берип коем ортого деп, түнү менен качап таштап, алачыгын таштап, Айсарабанын баш болгон жакка, көзүн көргөн жакка кетип калайын деп берет. Таң атканча жүрөт, караңгыда көз көрбөйт, кетип атат, калса кетип калам. Анан жер жарып баштаганда караса, үйүнүн ичинде дөңгө турат да. Көрсө баягы Айсарабаны дагы кууд алыс кетпей эле тон башын айланып турганда жүрөт да. Эми жанагы айтып реформа боюнча ачыгын айтыш керек. Иманбайдын келгендеги калат өтө ачуу, бирок айтышка чыгасыз. Ошол эле жана жөнгө айланып түнү менен жүргөндөй болуп атабыз да. Кээде мындай алды кошпой эле артка кеткен учурларыбыз бар. Көп нерсени жоголткон учурларыбыз бар. Реформанын ичинде коррупцияга аралашып кеткенибиз да бар. Аны моюнга алыш керек. Мындай бир пландуу кетпей, эптеп эле баягы бир проектти бүтүрө коелу, ошонун акчасын өздөштүрөлү деген нерсе бар. Моюнга алабыз. Экинчи маселе, мына Элжан мырза айтып аткан жерде, Атай чынында жанагындай китептеги терс көрүнүштөр бул басмырлоого, дискриминация деп атпайбыз, басмырлоого каршы мындай иш кылышыбыз керек деген. Ал жүзөн алып берет. Мисалы жанагы адетте кыска юбка кийгенде шылдыңдоо. Демек бир адам шылдыңдаганда сөз агрессия пайда болот. Сөз жаман көрүү пайда болот. Конфликт болот, карама-каршылык болот да. Бирок ошол нерсе бугайбыз каранды. Эгер мен болсо, ошол материал мен үчүн аябай табылуу сонун материал болмок. Тескерисинче ошол жерде кызды шылдыңдоо эмес. Кызды мейлі кеп карайбы, ошол ал дагы туура эмес жолдо кетип атпайбы. Эгер ошол коомдо баягы Сайыз кара оң карман терс карман деген болбойт, коом өтө татаал. Мына ошол кызды карап атабыз, кыска юбка кийип алып, мейлі ал кемчилик деп карайлы. Анан ошол кызды сылдыңдап аткандар андан жогору кемчилик кетип атпайбы деген сыяктуу коомду ар тараптан көрсөтүп бергенге сонун материал болуп бермек да. Бул жерде мен айтып элем, бул материалды алып коюш эмес, эскер ошону кандай окутуунун методикасын берсе, ал жерден көп пайда алып кетсе болот. Мугалимдин чеберчилиги деп сурандык да. Анан коомду негизи чындыгында коом ар түрдүү да ошол ар түрдүү жагын балдарга жеткиришибиз керек. Мен айтат элем, жанагы дискриминация болуп аткан жерде жана коомдо балуулуктар сакталбай атат, билимдин таасири жок, тарбия начар деген нерсе бир чоң мындай бир ошого тоскоолдук болгон көрүнүш бар да. Бул коомдун өзү. Мектеп деген коомдун күзгүсү. Коомдо баары начар болсо мектеп жакшы боло албайт. Коомдун бийлиги бар, бийлиги жок, үстөмдүк кылып атса,
Мисалы айталы прокурордун баласы менен дыхкандын баласынын машинасы түшүп кетсе, эмне болор эмсе бар эле. Кандай жыйынтык чыгарып ошондой көрбөй турган эл. Же болбосо депутат бир билбеген жээни, эчтекеси билбеген жээни бир кызматка коюп атса, көрүп турган эл. Сөзсүз түрдө бул тарбиялоого тескери таасир этет. Анан криминал келип туруп өзүнүн үстөмдүгүн кылып атса, бирөөлөргө жанагындай акча салып атса, анын баарын көрүп турган мектеп жакшы жолго түшүшү кыйын. Коррупция сөзсүз түрдө жанагы тарбияга тескери таасир этет. Мектеп коомдон алыс боло албайт. Коомдо эмне көрсүнүп атса, мектепке келип өзүнүн таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн эмне үчүн жанагы Финляндияда, Сингапурда, башка жактарда мектепте тарбия жагы күчтүү. Анткени коомдун өзүндө коррупция аз. Ошого коомдо коррупция жок, ал билим берүү басым жасагысы келет да. Эми китеп жаатында Алмаз мырза айтып кеткендей, мен 91-жылы аспирант болгондо жетекчи таппай кыйналгам. Кыргызстандан окуу китебин теориясы боюнча жетекчи таба албай, мен Алматыга барып, анда Алматы Борборчуда 10 күн жүрдүм. Окумуштуулар менен сүйлөшүп, мен окуу китебин теориясы боюнча жактагым келет. Мага жетекчи болуп бер деп. Эч ким макул болбой койду. Андан айлам кетип, ал кезде жакшы болчу, аспиранттар жакшы болчу. Москвага иш сапарга барып, багып төрөп берди. Анан Москвада Тимофей киши менен сүйлөшүп, анан Давир менен сүйлөштүм, бирок мен ал киши менен сүйлөшкөн күнү баягы путь болуп кетип, сайт такап кетип атпайбы. Анан кандай болот деп Бишкекке чалсам айтты, балакет болуп кетсин, ташта барып жогун. Ошол жердеги калып кетип жүрбө, тез бияка келе бер деп, анан келип бияктан ошол барып көрүп атып болбой атты, ошол окуу китептин теориясы боюнча жактап жетекчим Нуржамал Ибраев, ал киши математик, мен филолог, жакшы иштештик да. Кыргызстанда биринчи жолу ошол жанагы адай жок деген китептер 96-жылдан баштап чыкты. Кыргызстанда 20 жылга жакын окутулду да. Чынында эле китеп маселесинде көйгөй өтө көп. Анткени китептин өз эмне экенин билбей атабыз да. Анан ошол китепти чыгарып атканда коррупция төгүштү болду убагында. Мен мисалы 97-жылы жаңы мундагы окуу китептерине конкурс жарыялап эле алифбе китебин жазып катыштык. Жеңдик, конкурста жеңип чыктык. Китеп чыккан жок да. Мына коррупция, ондан ашта кандай коррупция керек? Эгерде ким ошол китеп жаатында зак көрдү десе, бул биринчи кезекте мен. Адабий окуу китептеринде чыгарбай койду, кызда мындай китептер болушу мүмкүн эмес. Анан Фонд бир эл аралык конкурс жарыялай койду. Гуманитардык багыттагы билим берүү мазмунун жаңылоо деген. Ошол конкурска катышып, Прибалтикадан, Казакстандан, Россиядан эксперттер келди да. Концепциясын орусча аударып берипти, анан ошолорду жактырып, ошону китеп чыгып калды. Бул китебинде чыкпак эмес деген да. Бул жагында эми министрлик бул багытта эмне иш кылып атат? Буга чейин министрлик 16-жылы бир жаңы жоо кабыл алган. Мен муну министрлик атайын кат менен кайрылгам, кийин дагы түшүндүрмө менен бергенде ошол жерден Кыргыз билим берүү академиясын бул процесстен четке түшүрүп таштаган. Керек болсо уставыңа өзгөртүңүз эле, Кыргыз билим берүү академиясы катышпайсыңар деген. Мына мен бул катын мен керек болсо таштап кетейин, анан кийин дагы ар бир пункт боюнча анализ. Бирок Кыргыз билим берүү академиясы аралашты. Экспертиза алды. Анткени башка уюм жок. Жаатында мындай иштей ала турган. Бирок иш алып барган. Алып көрдүк, 5-6 класстын китебинде чоң каталар кетти. Коомчулук аябай көтөрбөдү. Мен мисалы үчүн аны четке какпайт элем, анын көп туура жактары бар. Бирок ал жерде маселе мисалы ким күнөөлүү деп келип эле, мен экинчини күнөөлөйм, ал мени күнөөлөйт дегендей болуп, жоопкерчиликти ар кимге чыгып кетти да. Негизи мындай болбош керек болчу. Жоопкерчилик ким милдеттүү болсо мойнуна алыш керек. Жоопкерчиликтен качкан уюм ал уюм эмес да. Жоопкерчиликтен качкан адам ал дагы мындай адамдык деңгээли деле төмөн болуп калат деп айтат. Кимге милдеттүү болсо алыш керек да. Эми ошону министрликте талкуулап атып, өткөн жылы Алмаз мырза өзүңүз дагы катышып жүрөсүз. Жаңы жобо кабыл алынды. Жаңы жобонун негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Көбүрөөк мындай атаандаштыкка басым жасаган, басма үйлөрдүн ортосундагы атаандаштыкты, алардын жоопкерчилигин көтөрүүгө басым жасалды. Биринчи өзгөчөлүк ошондо. Эми азыр жобо даяр китеп көтөрүлөт. Мындай эл арасында басма үйлөрдө мүмкүнчүлүк берилди, эл менен макулдашып, элге алып чыгып, элге апробациядан өткөрүп башкалар менен. Ошол мазмун ошол апробациянын ичинде каралып келет да. Анан министрлик даяр китепти өткөрөт дагы, бирок министрликте окуу китеп деген өзүнчө уюм түзүлдү. Бул деген сөз биринчи жагы толук жоопкерчиликти министрлик өзүнө алып атат деген сөз. Муну дагы бир мындай жакшы багыт катары карасак болот да. Анткени ошол уюм аркылуу демек мындан ары биз тигил күнөөлүү эле, бул күнөөлүү эле деп дебей, ошол уюм уюштурсун деп. Ошол уюм жооп береби? Ал уюм эми жоопкерчиликти алып аткандан кийин толук менен мындай министрликтин жоопкерчилик министрликте болот. Болгондо дагы ошол окуу китеби деген
мамлекеттик мекемеде болуп калат. Кепилдигин бере алабы? Мисалы бизде билесиз да жана канча мектептер туура эмес жайылып кетти да. Эч ким мойнуна алган жок, акчасын төлөп берген жок. Ошо мамлекетке зыян келтирген ошого чейин. Биз кечээ сурайбыз, кичине техникалык байланыш менен токтоп калды, танапис болуп калды. Жанагы айткыс окуу китеби боюнча жана жаңы эрежелер боюнча ошо түшүндүрүп кетсеңиз албалы. Окуу китептерин даярдоо башкачалар боюнча жаңы жобо кабыл алынды. Ал жобо талкуулоо процессине сиз өзүңүз алмадыңыздар катышып атасыз. Бул жобонун негизги бир үч өзгөчөлүгүн токтолуп кетким келип атат да. Биринчиси мурдагыдай баягы ким жооптуу деп жоопкерчиликти ар кимге түртө салбастан министрлик өзүн алып атат. Министрликте окуу китеп деген мекеме түзүлдү. Ошол аркылуу министрлик бул окуу китепти бул басма үйлөрдүн ортосундагы атаандаштыкка кеңирээк мүмкүнчүлүк берилип калды. Анткени мындан ары министрлик ошол даяр китептерди сатып алат да. Басма үйлөрдө өзүнүн китебин жашыртуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны мектептерге чыгып, адистердин кеңеши, апробациядан өз алдын чек көрүү, экспертизадан өз алдын чек көрүү мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтсак болот. Анан эми үчүнчүсү бул экспертизанын түрлөрү. Burada bir ekspertiza mevcut olsa da bugün de 4 ekspertiza mevcut. Birincisi ilmi ekspertiza. Bunu görünce ilmi jaktan da doğru emes faktlar yok, mizanlarda doğru emes düşünüp olan yok degen. Bu görülük ilimler akademiyasında teşkil. İkincisi ilmi pedagogik ekspertiza. Bu predmetli standartқа тура келеби, оқу программасына тура келеби деген маселе, оқушунун фактылык деңгейине тура келеби, кызыкчылыктарына деген маселелер каралат. Буну Кыргыз Билимдер Академиясы көрүшү мүмкүн, же болбосо ошонун катары эле жогорку окуу жайлары, мектептерди көрсө да болот. Ал жерде жазылып турат, билим берүү уюмдары, мекемелери өткөрөт деп. Үчүнчүсү гендердик жана басмырлоого каршы деген антидискриминация деген маселе. Бул жаңы кирди. Буну атайын сертификаты бар уюмдар, жарандар өткөрсө болот. Мына ушул 3 экспертиза өткөндөн кийин ал апробацияга жиберилет. Апробацияны жободо бирөө каралган, биз азыр сунуштап атабыз. Жобо кайрадагы өкмөттүн иштеп атат. 2 деңгээлден болсо деген. Биринчиси атайын адистер менен бир 2 күн 3 күн ошол китептин баарын талкуулап чыкса. Окумуштуулар, методисттер, мугалимдерди тартып алып туруп карап чыкса, андан кийин ал мектептерге барып, бир окуу жылы ичинде атайын балдарда реалдуу шартта окутулса деген. Буна ушундай процедуралар, жол-жоболор окуу китептин сапатын жогорулашына жана кемчиликтердин азайышына шарт түзөт деген. Рахмат. Мен сизге суроо берейин, ушу жарандык коом менен байланыш же ошо сиз уюңар мамлекеттик же башка мамлекеттик орган менен ушу сапатын же функцияңарды аткарганга кандай деңгээл, ысыкпы, ортобу же мындай муздакпы деген кандай деп баа берсеңер болот? Мен айтат элем, негизи бүгүнкү күндө мамлекеттик уюмдар, жарандык уюмдар, анан жалпы эле коомчулук менен мамиле ортодон төмөнүрөөк деп айтат элем, чынын айтканда. Начарыраак, бирок кандай болуш керек? Бул бүгүнкү күндөгү маселе, бул дүйнөдө деле көрсөтүп атат. Бүгүн кызматташуунун өнөктөшүүнүн мезгили. Ал тургай жана акыркы Nobel сыйлыгын алганды карасаңыз да, азыр бул жалгыздан киши алып эмес беле. Азыр ким өнөктөшүп иштесе, 2-ден 3 киши иштеген жерде натыйжасы жакшы болуп кетип атат. Ушул эле мисалы бул айтат элек да, сөзсүз түрдө мындай бир ишти аткарып атканда ар тараптуу тартыш керек. Жарандык коомду да тартыш керек, ата-энелерди да тартыш керек, коомчулукту да тартыш керек да. Ансыз бир мекеме бүтүндөй жоопкерчиликти өзүнө алып алган, бул мындай эскиче ишке маселе деп айтат элем. Андай болбош керек. Жана башында сөз болуп кетпеди, жана мамлекет ошого күч жетпей атабы деген. Биздеги чоң кемчиликтердин бири ушул. Бүт жоопкерчиликти, анан ишти дагы функцияны мамлекет өзүнө алып алгысы келет да. Андай болбош керек. Коомдо мамлекеттин өзүнүн гана функциясы болуш керек. Ал колу жетпеген жерлерге бүт жарандык коомду тартыш керек, коомчулукту тартыш керек, өнөктөштөрдү тартыш керек деген маселеде да. Эми ошол китеп чыгаруу жаатында бул сиз өзүңүз ошол жарандык коомдун өкүлү катары сизден башка дагы адамдар катышты. Жобону даярдап атканда жарандык коомдун өкүлдөрү тартылды, коомчулуктун өкүлдөрү тартылды. Экинчиден бул жобо координациялык кеңеш деген уюм, ал жерде дагы коомдук уюмдун өкүлдөрү бар, алар да катышып атат. Андан сырткары коомдук кеңеш бар министрликте. Булар дагы карап атат. Анан азыр ушул кезде жобо кайрадан каралып атат. Жобонун ичинде
кайра карап аткан жерде министрликтин өкүлдөрү Кыргыз Билим Берүү Академиясынан бери катышып атат. Андан сырткары мына сиз да катышып атасыз. Басма үйлөрдүн, басмаканалардын өкүлдөрүн өзүңөр көрдүңөр. Толугу менен катышып атат. Колдон келишинче мындай көбүрөөк субъекттерди тартып Эржан мырза, айтыңызчы, ошо байланыш кандай деңгээлде сиздин ойдо? Эми Алмазбек мырзанын берген баасына кошулам. Байланыш ортодон төмөн деңгээлде. Чынында эле баягы бардык мамлекеттик, жалпы эле бардык мамлекеттик органдар өзүнүн ишмердүүлүгүн эффективдүү ишке ашырыш үчүн коом уюмдары менен кызматташуусу өтө маанилүү да бүгүнкү мезгилде. Себеби жарандык коом уюмдарын айрымдары мисалы белгилүү бир багытта абдан жемиштүү иш алып барышат. Алардын эксперттик потенциалы, билими, алар таап жаткан көйгөйлөр, мисалы ошол эле 12 жыл бою окутулган китептин көйгөйүн биз таап чыктык. Ошол кызматташуу өтө маанилүү да. Ушуну кызматташуу маанилүү экенин түшүнгөн жетекчи гана бир бул тармакта ийгиликке жетише алат. Ошол эле мезгилде Алмазбек агай айткандай, мамлекет көп функцияларды өзүнө алып алганы менен бирок жоопкерчиликти башка тараптарга шилтеп койгон учурлар да бар да. Мисалы ата энелердин жоопкерчилиги же болбосо коомдун азыркы абалы, коомдун жоопкерчилиги, ошол мектепте эле коомдун күзгүсү деп. Бул деле чын жагы бар. Бирок белгилеп кетчү нерсе, эң кедей мамлекеттин дагы эң күчтүү институттары бар. Бул ошол мектепке чейинки мекемелер, мектеп, университет. Ар бир мамлекет ар бир үй бүлөгө кийлигишип, ушундай тарбия бергиле, ушундай багыт бергиле, ушундай балдарды тарбиялагыла деп айта албайт. Бирок ар бир үй бүлө баласын мамлекетке тапшырат. Мектепке чейинки мекеме, бала бакчага, мектепте 11 жыл окушат, университетте окушат, магистратурада окушат. Ошол учурда мамлекет өзү каалагандай жарандарды тарбиялап, өстүрүп, окутуп алышы керек да. Анан мына жакшы кабар айтылып атат. Ошол жаңы жобо кабыл алынды, антидискриминациялык гендердик экспертизалар киргизилди. Баягы китеп жок, бул ошол министрликтеги баягы китеп деген атайын баягы бөлүмдөр ачылганы. Буну эми бул жылыш деп эсептесек болот, буну колдоого алыш керек. Анан эгер партнерлук бир кызматташууга министрлик барса, сөзсүз түрдө жарандык коом жооп бериш керек. Бирок дагы белгилеп кетчү нерсе, бул ошол мисалы дискриминациялык мазмун жөнүндө маселе көтөрүлгөн үчүн дискриминациялык экспертиза киргизип койгон менен баардык маселе чечилбейт. Себеби башка көйгөйлөр да көп. Мисалы ошол китептердин мазмунунан тышкары, мазмундагы дискриминациялык бир тексттерден тышкары, ырлардан тышкары. Ал мазмуну мына бүгүнкү биз жашап жаткан заманда биздин балдарыбыздын көрүп жаткан заманы менен ошол окуп жаткан теориясынын канчалык дал келет. Мисалы айрым китептерде балдар бир 19-жу же канчанчы кылымда жашап аткандай сезилет. Ошол эле мезгилде ошол мазмуну боюнча дагы бир көйгөй, билим берүү системасынын же китептеринин мазмунунда өтө татаал баланын баягы кураттык деңгээлине жараша маалымат мындай каралганын биз көрбөй атабыз. Себеби мисалы ошол эле 3-чү, 4-чү, 5-чи класстагы китептердин мазмуну өтө татаал. Конституцияда 45-чи беренеде жазылып турат, мамлекеттик расмий жана бир чет өлкөлүк тилди өздөштүрүүгө шарттарды түзөт депчи. 20 жыл, 15 жылда бала бакчада, окуу жайда, мектепте, университетте кыргыз тилин окуган жарандар кыргыз тилин билбейт. Мамлекет ошол кепилдигин ишке ашыра албай атат. Анан ошол татаал тилде жазылган баланын курактык деңгээлине өзгөчө бүгүнкү балдардын, бүгүнкү замандагы алардын кызыкчылыктарын эске алып, аларга ылайык бир тилде жазылгандай китеп болбой атат. Демек, эми ошо азыр жанагы өнүктүш байланыштар жакшы болсо, мүмкүн ошо көйгөйлөрдү чечип калабыз деп мен ушу жыйынтык чыгарып, анан мына жаңы жыл келе атат, ошо кыскача ошо биздин көрүүчүлөргө куттуктап
болсо кайрылып айтып койсоңор болот акыркы биздин көрсөтүүбүз аягында. Акыркы сөзүмдү дагы бир көйгөйдү кичине кыскарта кошуп айтып коеюн. Бул ошол билим берүү мазмунунан тышкары билим берүү мекемелеринде мисалы кодолоо факциялары баягы жолук кийген, хиджаб кийген, чачы узун, кийим түсү башкача деп мектепке киргизбей койгон учурлар болуп атат да. Бирок балдар жөнүндө кодексинин 10 беренесине кайрылсак, эч бир баланы билим берүүдөн ошол жалпы орто билим берүүдөн четтетүү мүмкүн эмес деп каралган. Ошондо келаткан жаңы жылда мен оюмча азыр министр алдында маселе көрүп атабыз. Келаткан жаңы жылда балдарыбыз биз эч кимибиз ушул билим берүү мекемелеринде кандай кодолоо дискриминация кабылбай ошол мектептердеги китептердин мазмуну жалпы билим берүү мазмуну боюнча алгылыктуу жемиштүү иштер жүрүп, ошонун жыйынтыгы Кыргызстандын келечегине абдан түздөн түз эң мыкты бир таасир берсин деп каалайм. Жаңы жылдан элибиздин күткөн аябай көп нерсе, жакшы нерселер. Анткени быйылкы жылыбыз абдан оор жыл болду. Көптөгөн мыкты адамдарыбыздан айрылып калдык. Окуубуз онлайнда, дистанттык формада өткөрүлүп атканы элге кыйынчылык алып келди. Önce жаңы жылда ел күтүп атат, жаңы жылда жакшы жабдырга түшөбүз деген. Мен да каалайт элем элибизде ушул бир кадимки турмушка келсек, адамдардын өмүрү сакталса, ушул саламаттык сактоо, анан билим берүүдө бир чоң ийгиликтер, алдыга жылуулар болсо деген тилейт элем. Айрыкча мына окуу китеби жаатында, кызматташуу жаатында акыр кезде бир топ өзгөрүүлөр бар. Мына кеп кеңеш берүүчү советтик кеңешти былтыр өзүбүз да көрүп атабыз. Акыркы кезде дагы кызматташуу жакшы болуп атат. Азыр жаңы министр келгенден кийин жеке менчик мектептерди, жеке менчик окуу жайларды сыртка калтырбагыла, чогуу биргелешип иштейли деген идеяны көтөрүп ошол бүгүн ишке ашып атат. Жаңы жылда баарыбыз биримдикте бололу, биргелешип, татаал маселелерди дагы чечсе болот да. Жалгыз ар ким өзүнчө болгондо маселени чечиш кыйын. Элибизде ынтымак болсун, ден соолук болсун дейт элем, бир жаңы максаттар болуп ошолорду ишке ашырсак деген тилек. Баарыңарды мындай ынтымакка чакырып кетет элем. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушу аягында сизге да мен өзүм атымдан жаңы жыл жакшылыктарды алып келдим. Келе жаткан жадыраган жаңы жыл болсун, өзүбүзчө баарыбыз аман эсен, өзүбүздүн көйгөйлөрдү чечет деп ойлойбуз. Анткени бизде конок болуп кеткен сиздерге дагы рахмат. Биздин передачабызда, биздин көрсөтүүбүздө Ержан Кайыпов, юрист, укук коргоочу, чөсү, анан коногубуз педагогика илиминин кандидаты Алмазбек Токтомамбетов мырза, Кыргыз академиясынын билим берүү академиясынын президенти. Сиздерге дагы бир чоң рахмат айтам, ушу убакыт бөлүнүп, тар убакытта жаңы жылдын артына келип маектешип кеткениңерге. Ушу менен биз коштошобуз. Алып баруучу мен Алмаз Тажыбай болдум.